Нур телеканалынын берүүлөрүнүн түз эфирде чордондо программасы улантат. Аны мен Даткабек Шабданбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз мына ушул саламаттык сактоо тармагы тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бүгүн студиябыздын коногу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын директору Талант Арстанкулов мырза келип отурат. Студиябызга кош келипсиз. Убакыт ажыратып келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Анда ошол суроолорго өтөрдөн алдын биз ошол телекөрүүчүлөргө эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр кызыккан суроолор болсо ошол экрандагы көрсөтүлгөн WhatsApp тиркемеси аркылуу бизге сурооңуздарды жолдосоңуздар болот. Биз сиздерге жооп беребиз. Андан сырткары мына ушул экрандагы көрсөтүлгөн даректерде биздин азыркы берүүлөрүбүздү социалдык баракчалардан түз эфирден дагы көрсөңүздөр болот. Анда ошол суроолорго өтөрө турган болсом, негизи эле ушул адегенде бүгүнкү күндө жарандарды кабыл алууда жалпы ошол жарандарга көрүлгөн жеңилдиктер, шарттар тууралуу сиз жетектеген ушул ооруканадагы кандай жеңилдиктер бар, кандай шарттар бар, ушулар жөнүндө кыскача маалымат берип баштасак. Биздер эми көпчүлүгүбүзгө саламатсыздарбы? Биринчиден көпчүлүгүбүзгө бизге кайрылган бейтаптарга, биздин жарандарга маалым болгондой, биз мына ушул түштүк облустарда облустар аралык бириккен клиникалык оорукана болуп эсептелет. Учурдан пайдаланып, муну дагы бир жада айтып кетишим керек. Анан эми көп ушул облустук ооруканадан айырмаланабыз. Биз эми көп тармактуу, көп бөлүмдүү, адистештирилген оорукана. Эми саламаттык сактоо тармагында мындай бир биринчи, экинчи, үчүнчү тепкичтер бар. Ошол үчүнчү тепкичке ылайыкташтырылган жардам көрсөткөн оорукана болуп эсептелебиз. Бизде эми мындай бир маалымат иретинде айтып кетсем, 1,5 миң биз кызматкерибиз иштейт. Анан эми ошол биздин курамыбызда 145 палаталык төрөт үйү бар. Анан ошол түштүк региондо 3 областта жалгыз болгон айрым бөлүмдөр бар. Эми маселен айтып өтсөк, ошол эле онкогематология бөлүмү, интервенционная кардиология бөлүмү, ошол сыяктуу бөлүмдөр ошо Жалал-Абад, Баккен, Ошто ошол 3 областта жалгыз биздин ооруканада уюштурулган, бизде ошол бөлүмдөр бар. Эми биздин жарандарга көрсөтүлгөн жардам боюнча мына бир жакшы суроо болду. Биз азыр эми баардыгы бири-бири менен тыгыз байланышта. Ошол эле азыр реформа болуп атат. Учурдан пайдаланып, мен дагы өзүмдүн пикиримди айтып кетишим керек. Албетте, мына ушул үй-бүлөлүк дарыгерлер боюнча азыр саламаттык сактоо тармагында аябай күчтүү иштер болуп атат. Муну дагы будан ары да күчөтүш керек. Себеби мына ушул үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда ошол тармакта болгон кыйынчылыктардын кесепетинен, ошонун себебинен биз дагы мына стационар деп коебуз. Бизге баягы жатып, керебетти ээлеп, жатып, ошол операция болуп дарыланган жардамдагы аксайт, бизге ошол таасири болот. Себеп, маселен, бизге мына биздин дар таныктоо бөлүмүбүз бар. Эл поликлиника деп билет эмеспи? Ошол дар таныктоо бөлүмүбүздө бизде 26 адис иштейт. Адистештирилген бөлүм да. 26 адис, эми мунун баарын айтып кетпейин, офтальмологдон баштап, эндокринолог бардык тармактан. Эми ошол биздин эгер бүгүнкү күндөгү бекитилген нагрузкага ылайыкташтырылсак, ошону эске алсак, биз бир жылына 70 миң бейтапты биздин ошол дар таныктоо бөлүмүнөн өтүш керек. Бүгүнкү күндө 120, мына 18-17 жылы 120 миң болсо, 2019 жылы 126 миң бейтап биздин ушул дар таныктоо бөлүмүнөн өтүп атат. Дээрлик 2 эсе. Да, көбөйт, кескин көп, 2 эсе көп. Бул эми ушул үй-бүлөлүк дарыгерлер тармагынын көйгөйүнөн баштаганын себеби, эгерде жерлерде ушул дар таныктоо жардамы, консультация, ушул бизге биздин бейтаптарга көрсөткөн жардам эгерде аксаса, эгерде толук өлчөмдө болбосо, эгерде ошол жерде балким кандай бир себептер менен, бир себеби адистер жетишпесе, же ошол жердин материалдык техникалык базасы начар болсо, же элдин ишеними ошол жердин дарыгерлердин тажрыйбасына мындай бир
ишеними жакшы болбосо ошол себептерден баардыгы биригип келип көпчүлүк учурларда мына биз азыр мен мына фактылар менен айтып кетсем көпчүлүк учурларда ошол жерлерде консультация кыла турган жардам көрө турган ошол жерде жардам алса боло турган бейтаптар дагы жолдомо алып жолдомо албай түз эле биздин оорукананын дарт аныктоо бөлүмүнө келет дагы. Анан мына биз айтылгандай 70 000 бейтапка бир жылга эгерде ылайыкташтырылган болсо анда биз мына 2 эсе азыр аябай колоссальный аябай чоң нагрузка менен биздин менин кесиптештерим биздин оорукананын кызматкерлери иштеп келет. Ошондуктан азыркы күндө мындай бир байкалып аткан, көрүп аткан бизде айрым учурларда сиздердин коллегаңыздар да келип тартып кетет. Мында мен учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Биз өзүбүз деле айтып беребиз ал кыйынчылыктардан келип тартып, мындай кезек күтүүлөр аябай көп болуп атат дегендин кереги жок. Биз ал көйгөйдү ачык эле айтабыз, көрүп атабыз. Эмне себептен болуп атканын аны дагы айтып атабыз. Ошондуктан мына кезек күтүүлөр көп болуп атат. Бизде ошол коридордо күткөн бейтаптарыбыз да көп болуп атат. Мен ойлойм ушул дарыгерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жумушундагы ошол жактагы жардамды да күчөтпөсөк, анда ошол мындай стационарда кыйналып келе берет да, ушул нагрузка боло берет. Ошол негизи эле баягы санариптештирүү жылы деп азыр кезек күткөн жарандар сиздерге киргенде кандай болот? Ошол атайын бир этабы менен, очередь менен кабыл алынып келинеби же баягы мурункудай эле санариптештирүү сиз жетектеген ооруканада канчалык ишке ашты? Мисалга жанагы мурдагы каражаттарды кадимкидей колдон колго берсе кандай болуп калат? Кандай төлөшөт азыр каражаттарды? Өз учурунда мына 16-17 жылы башталган бул жумуш биздин ооруканада анан жалпы эле бул республикалык боюнча баардык ооруканаларда болгон эмес, айрым ооруканаларда, ошолордун катарында биздин ошол облустар аралык бириккен клиникада болгон. Ошол 1С медицина деген бир программа киргизилген, ошол министрликтин буйругунун негизинде. Биздин оорукананын мурунку жетекчилиги бул боюнча тиешелүү жумушун алып барган. Мен ойлойм жаман эмес, аябай жакшы иш болгон. Анан эми биздин азыр ооруканада электрондук ошол биздин бейтаптардын өмүр баяны бар. Эме дарт баяны. Медицинская карта стационарного больного деп коет, история болезни. Ал электрондук форматта азыр жүрүп атат. Ошол эле биздин азыр дарт аныктоо бөлүмүн айтып атпайбызбы? Кезекти ошол жакта көп күтүп калышат деп, жатып атканда бейтаптар көп күтүп калышат деп. Ал жакта да электрондук форматта иш алып барылып атат. Маселен биз кагаз мурункудай болуп кагаз толтуруп, көп кагаз толтуруп андай болбой калган. Бирок мен толук сизге кошулуп кетем бул боюнча. Биз дагы ишибизди күчөтүшүбүз керек. Биз маселен 19-жылдан баштап биз акча төлөмдөрдү, бизде баягы акча төлөп жардам көрсөтө турган учурлар бар да, ошол эле лаборатория. Ошону биз азыр биздин кызматкерлер, ушу бухгалтерия кызматкерлери касса аркылуу колу менен албайт. Биз банк менен келишим түзгөнбүз. Бардыгы баягындай банк аркылуу ошол биздин счетко түшө турган кылып уюштурганбыз. Эми бул жумушту санариптештирүү жумушту албетте биз мына күчөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз мына Төрөт стационарында дагы бир программаны азыр пилоттук түрдө тесттен өткөзүп атабыз. Биз ушул колдонуубузга бир нече ай болуп калды. Ошол жерде бирден бир программага коюлган талап ушундай электрондук форматта мындай күтүү кезегин ушундай электрондук форматка өткөзүү талап болуп атат. Эми ийгиликтүү мына бүгүнкү күнгө ылайык таштырып мындай бир ушул программа неметип берсе, мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биз анда Төрөт стационарында эмес, бир эле Төрөт стационарында эмес, биз мына өзүбүздүн да чоң мекемебизге дагы, ооруканабызга дагы ушул программаны киргизебиз деген пландар бар. Негизи эле ушул сиз жетекчи болуп келгенге дагы бир канча жыл болуп калды. Ошол жетекчи болуп келгениңизде дагы бир топ жакшы пландарды айттыңыз эле. Кайсыл ушул пландарды ишке ашырууга жетиштиңиз? Анан алдыда дагы аткара турган ошол ооруканага тиешелүү кандай пландар бар? Бүгүнкү күндө биз эми ошол эле санариптештирүү маселени улантып кете турган болсом, биз дары-дармектерди жазып, дары-дармектерди толтурулган кагаздарды, анан ошол жазуу түрүндө баягы протоколдорду толтуруп,
алуу маселесин, таркатуу маселесин биз бардык ушул санарип жолунда өткөзүп атабыз. Мурункудай бир топ кагаздарды толтуруп, аларды тиркеп, печать коюп, андай дагы азайтып атабыз, электрондук форматка өткөзүп атабыз. Бул биздин менин кесиптештеримдин айтышы боюнча бир топ мен баягы иштегендердин да албетте кандай болуп калды, жеңилдедиби, сизге ушул ыңгайлуу болду дегенде аябай мындай жакшы сөздөр болуп атат. Кичине разгрузка болуп калдык, кагаздар азайды. Ошол эле кезде санариптештирүү маселени мындай бир жакшы жолго салыш үчүн биздин кызматкерлер айрыкча мына биз медайымдардын, анан кичи медайымдардын арасында бир топ жашка барып калган мындай бир кесиптештерибиз бар. Албетте бүгүнкү күндө алар компьютерди, ушул оргтехниканы колдонуу, ошол тармагын жакшынакай өздөштүрүш керек, аны да окутушубуз керек. Башталышында албетте баягы кыйналып атабыз, түшүнүксүз болуп атат деген маселелер болуп атат, эми аны үйрөтүп атабыз. Анан эми келгенден бери коюлган пландар канчалык аткарылып атат. Биз маселен эми көп эле жумуштар болду. Бирин эле айтып кетейин, сиздер да бул боюнча көп айтасыздар, жарандардан көп угабыз. Биздин оорукананын инфраструктурдук акыбалы эскирип калган, анан айрым жерлерде ремонтко муктаж болуп атат. Анан ошол эле эшик терезелерин алмаштырыш керек экен деп туура эле биздин көйгөйлөргө айтылып кетип атат. Биз буга бүгүнкү күндө толук күч аракетибизди жумшап атабыз. Анан учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Биз бүгүнкү күндө министр мырзанын, Аламкадыр Саижиновичтин, биздин Ош облусунун жетекчиси Зиядин Исламовичтин дагы аябай колдоосун, жардамын көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө пландарым боюнча дагы азыр айтып кетем, кылынган иши боюнча көп иш чаралардын арасында биз бир эле нерсени айтайлы, бул массалык маалыматтар булагынан дагы айтылган өз убагында. Биз 1976 жылы курулган биздин имаратыбыз болчу. Мына 2020 ошол 20 жылы эпидемия учурунда ошол имаратыбыздын эскилигинен, ошондой инфраструктурдук начар абалынан бир топ кыйналып келдик. Анан эми министрликтин жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен, ошол Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен биз бир топ, эми андай акча биздин оорукананын бюджетинде жок. Ошол жардам менен, ошол тармак менен биз эки корпусубузду, 90 койкалык эки корпусубузду 76 жылкы курулган имаратты биз ушул дубалынан, пай дубалынан сырткары бардыгын, ошол эле чатырын, инженердик системаларын, суу түтүктөрүн, жылуулук системасын, ошол эле фасад, эшик терезесин толук капиталдык ремонттон өткөзүп алдык. Буга бир эле биздин жугуштуу оорулар бөлүмүнөн ошол ремонт болгон бөлүмдөрдүн кызматкерлери эмес, жалпы оорукананын кызматкерлери албетте ушуну ишти ийгиликтүү аяктап алып, ушул долбоор ийгиликтүү аяктаганда, ремонт болуп калганда жалпыбыз аябай сүйүндүк. Себеп ошол имарат биринчи курулган имараттардын бири, эскилиги жетип, аябай капиталдык ремонтко муктаж болуп калган болчу. Муну ийгиликтүү аяктап алдык. Анан эми ушул сыяктуу иштер көп эле, аны айтып кеткенде көп убакыт. Анан азыр инфраструктура боюнча дагы пландарыбыз бар. Мен айтып кеткендей, министр мырзабыз дагы, Ош облустун жетекчиси Зиядин Исламович да көмөк көрсөтүп атат. Пландарыбыз бар, аны дагы айтып кетем мен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздердин мына ошол бериле турган сурооңуздар болсо, бизге сиздердин түз чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Эми сиздер СМС билдирүү аркылуу бизге жолдосоңуздар, сурооңуздарды биз жооп бергенге даярбыз. Ал эми биздин бул берүүнү сиздер социалдык баракчалардан көрсөңүздөр болот. Бүгүн сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу сала турган болсом, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын директору Талант Арстанкулов мырза бизде конокто. Талант мырза, негизи эле ошол кызматкерлердин айлык маянасы жөнүндө маселе дагы ушул мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп атпайбы? Анан бүгүнкү күндө ошол кызматкерлериңиздин айлык маянасы кандай болуп атат? Анан айлык маяна көтөрүлсө, ал жердеги баягы кызматкерлердин дагы мындай иштөөсүнө бир топ ыңгайлуураак болуп эле, алардын дагы баягы иши алдыраак жылганга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп эле, кандай болуп атат ушул айлык маянасы боюнча? Айлык маянасы боюнча эми бул көп жылдан бери эле айтылып кетет. Биздин медициналык кызматкерлердин айлык маянасы төмөн болуп келген. Анан эми учурдан пайдаланып буну дагы мен айтып кеткенин туура көрүп атам. 2021 жылдын июнь
айынан баштап биздин өкмөттүн токтомунун негизинде, министрликтин буйругунун негизинде, каржылоо министрликтин буйругунун негизинде мына биздин бардык кызматкерлерибизге, дарыгерлерден баштап кичиме дайындарга чейин чарба кызматкерлерине чейин айлык майнасы көтөрүлдү. Бирок 40% деп көтөрүлүп атпайбы? Маселен, дарыгерлерибизге, медайымдарыбызга 40% деп көтөрүлгөндө, ошол биздин жалпы кызматкерлердин санын алганда 40%га көтөрүлгөндө, мына биз эсептеп көрдүк, бизге жылына 60 миллион акча кошумча бөлүнүп атат да. Ошол 1300 киши, мына 1,5 мың киши иштейт деп атпайбызбы? Анын айрым, маселен, декретный отпускада болсо 1300 киши такай иштеп аткан болсо, ошолордун айлык майнасы 40%га көтөрүш үчүн жылына өкмөт бюджеттен кошумча биздин ооруканага 60-65 миллион кошумча, баягы соц отчислениясы менен чогуу кошкондо 60-65 миллион акча кошумча берилип атат. 40%га көтөрүлдү. Албетте бунун бизге бир топ мындай жардам болду. Айрыкча мына ошол медайым, кичүү медайымдарга. Эми бул мындай көрүнүш биздин облустук ооруканада эмес, жалпы көп эле ооруканаларда, эгерде мен адашпасам, бардык эле ооруканада ушундай көрүнүш. Мына медайымдардын, кичүү медайымдардын арасында ишке кирип чыгуу текучесть деп коет, аябай чоң. Маселен, бизде бүгүнкү күндө ошол эле орто медайым, кичүү медайымдарда вакансия аябай көп. Себеп айлык майнасы аз, ошол эле жумушу оор бейтаптар келет, кандай учурлар болот, жумушу оор, айлык майнасы көтөрүлгөнгө карабай баары бир түшүнүп эле атат мындай эл журт. Дагы деле биздин кызматкерлердин айлык майнасын көтөргөнгө аябай мындай бир муктаждык бар. Анан биздин апрелде биздин да министрибиз айтып кетти, өкмөттүн деңгээлинде айтылып атат. Апрелде дагы биздин айлык майнабызды көтөрөбүз деп атышат. Албетте бул аябай жакшы болот. Бирок биз түшүнүп атабыз, дагы деле бюджетке кошумча бул нагрузка болот. Бюджеттен көптөгөн миллиондогон акча сарпталат. Албетте мен ушул немеге суроого дагы бир кошумча айтып коеюнчу. Биз мына медициналык жардамдын сапатын көтөрөбүз, деңгээлин көтөрүш керек. Төмөндөп кетти, тиякта көйгөй, бул жакта көйгөй деп көп айтабыз да. Мен мындай бир өзүмүн терең мындай бир оюм, эгерде ушул сапатты, медициналык жардамдын сапатын, биздин жумушубуздун сапатын көтөрөбүз десек, албетте биздин кызматкерлер тиешелүү деңгээлде жакшынакай айлык майнасын алыш керек. Андай болбосо азыркы көрүнүш болот. Медсестра, санитаркаларыбыз жумуштан кетет, башка жеке менчик борборлорго уюштурулуп аткан, башка жумушка кетип калып аткан. Эми эле келет, иштейт, үйрөтөбүз, жарым жыл өтөт, 1 жыл өтөт. Кечээки жакшынакай үйрөнүп калган биздин орто медайымдарыбыз иштен бошоп, мен шартыма байланыштуу деп иштен бошоп чыгып кетип атышат. Текучесть, албетте бул нерсе сапатка, биз көрсөтүп аткан жумуштун сапатына таасир этет. Рахмат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө сиздердеги ошол иштеп жаткан жанагы лабораториялар, анын ичинде ошол жабдыктарыңыздардын сапаты, анан ушул алардын баягы заман талабына ылайык болуп атабы, же болбосо ушул аларды дагы жаңылоо керекпи? Канчалык деңгээлде ушул жабдылды? Лабораторияларды эми биздин Ош облустук аралык бириккен клиникалык лабораториясынын деңгээли жакшы. Албетте өз учурунда облустук оорукананын жетекчилиги дагы буга жакшы көңүл бурганын себебинен деп ойлойм. Анан эми министрлик тарабынан дагы эл аралык уюмдардын тарабынан ошол эле Всемирная организация здравоохранениянын жардамы менен бир топ, бир нече жабдуулар, анализатор деп коебуз. Лабораторияга ошол анализаторлор алынып, биздин дарыгерлер, лаборатория бөлүмүнүн кызматкерлери окуудан өтүп, биздин облустук аралык клиникалык лаборатория бөлүмүнүн деңгээли бир топ жакшы. Бирок көпчүлүк жерлерде мен билишим боюнча ошол эле адистер жетишпейт, ошол эле жабдуулар жетишпейт. Анан бүгүнкү күндө бир долбоор иштелип чыгып атат. Бул боюнча ошол эле эл аралык партнерлор менин билишим боюнча колдоп атат. Министрликтин да ою ушундай бир немеде болуп атат. Лабораторияны күчөтүш керек. Анан лабораторияны
бардык жерде баягындай майда лаборатория кылбай, лабораторияны күчөтүп, бир жерге топтоп, анан ошол лабораторияны жакшы тиешелүү заманбап жабдуулар менен камсыз кылып, адистерди жакшынакай даярдап, анан эң дагы бирден бир өтө көйгөйлүү нерсе, сөзсүз көңүл бура турган бул баягы эл аралык сертификатты ошол лабораторияга алыш керек. Ошол анализ, эгерде ошол сертификат бар лаборатория чыкса, ошол анализ кайсы мамлекетке барып текшерилбесе дагы действительно сертифицированный лабораториядан чыгыш керек. А бизде өзүңүз эле билсеңиз керек кандай көрүнүш. Бир ооруканага барсаңыз анализ алат, экинчи ооруканага барсаңыз ал оорукана деле ошол анализди кайталайт. Анан ошондой учурлар да бар. Тиги маселен жеке менчик борборлордун анализи мынандай чыгат, ошол эле бир көрсөткүчү, маселен гемоглобин. Башка ооруканага барса башкача чыгат. Бул ар кылча көрсөткүчтөр да. А бул жаран, бул эмне деген жарандар акча төлөп атпайбы ага. Ошон үчүн буга сөзсүз көңүл буруш керек. Мен ойлойм, бир жерде бир борборлоштуруш керек, күчөтүш керек. Анан эми лабораторияны мындай байкасаңыздар, айрыкча мына биздин оорукана, Бишкектеги ушул улуттук госпиталдардын, чоң ооруканалардын сөзсүз айылына чүрөсүндө жеке менчик лабораториялар жайгашкан. Бул эмне себептен? Бул деген мындай бир муктаждык бар да. Ошол эле мамлекеттик ооруканаларда жок болгон анализдерди жок болуп, мамлекеттик ооруканаларда маселен ал реактив жок болот, же ал перечень прескурантка кирбеген анализдерди ошол жеке менчик борборлор кылып беришет бир топ акчага. Анан мындай эми бул ачык эле айтыш керек. Даже ошол мамлекеттик оорукананын лабораториясы кылган анализди деле айрым учурларда бонусная система деп коет. Тилекке каршы баягындай бир өзүнүн бонусун алыш максатында айрым учурларда биздин кызматкерлер дагы ошол мамлекеттик лабораторияга жөнөтпөй, жеке менчик лабораторияга жөнөтүп койгон учурлар дагы бар. Биз өзүбүз ооруканада буну сөзсүз көзөмөлдөп атабыз. Эгерде бизде жасаган анализди жеке менчик борборлорго жөнөтө турган болсо, тиешелүү чара көрөбүз. Анан эми баа боюнча айтып кетсем, учурдан пайдаланып, эгерде убактым болсо, маселен ошол эле бааларды карасаңыздар, биз албетте оорукана мындай төлөп көрсөтө турган лабораторияга киргизишибиз керек. Мындай специальный счет деп коет, ошол специальный счет, оорукананын специальный счетун көбөйтүшүбүз керек. Ооруканадагы мамлекеттин бюджетинен акча сурабай, өзү дагы акча тапканды үйрөнүш керек. Ошон үчүн лабораторияны күчөтүшүп, лаборатория анализдерин көбөйтүп, акча тапкан жолун издеш керек. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан бааны дагы бирок айрым жеке менчик лабораторияларга окшоп бийик коюп, биздин жарандар төлөй албай кыйнала турган баа койбош керек. Биз сөзсүз антимонополиядан буну бекитебиз. Мына мен учурдан пайдаланып мындай салыштырмалуу айта кетсем, маселен биздин ооруканада общий анализ крови деп коебуз. Бизде 145 сом. Биз антимонополияны бекиткенбиз. Эми жеке менчик борбордун атын атабай эле коеюн. Тегерете биздин жеке менчик биз анализ кылып көрдүк. Ошол анализ бизде 145 сом турган анализ 450 сом турат. 3 эсе көп. Bizde masalan pechonочный тест деп коет 430 сом турса, жеке менчик борбордо 1800 сом турат. Бул 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көп мындай кымбат анализдер бар. Ошого карабастан ошол жака жөнөтүшөт. Ушул жерден кыстарып кетейин, эгер ошол баягы жеке менчик лабораториялардын ошондой жасаган аракеттеринен бул баягы биздин бийликке болгон, же болбосо ушул саламаттык сактоо министрлигине болгондой ишеничти, же болбосо бир терс пикирди жаратышы мүмкүнбү ал көрүнүштөрдүн? Ал көрүнүштөр мисалы бааны өзү каалагандай койгон көрүнүштөр. Албетте, себеп көпчүлүк биздин жарандарыбызга ошол маселен бир 5-6, бир 10 чактуу анализ жаза турган болсо, ар бир анализ мына мен айткандай кымбат болуп турса, ал бир келип текшерилгендерин эле мына мен азыр угуп аткан мен биздин жарандар деле көп мына ошодон өтсө керек, башынан өтсө керек. Келгенде ошол лабораторияга барып, ошол жеке менчик лабораториядан текшерип өткөнгө эле бир топ бир 5-6 миң сом, ар дегенде бир 10 миң сом акчасы кетип калат. Бул деген албетте жарандарга оор келет. Мындай бир терс пикирди жаратат. Анан көпчүлүк учурларда арызданган немелер болот. Мына келдик ооруканага, алар эми жарандар тилекке каршы жарандардын баардыгы түшүнө бербейт. Келдик, анан оорукана Ош облустук ооруканага келсек, бир лабораторияга жөнөттү, ал лабораторияга кирсек эле баардык анализ тапшырып көргөндө эле 5 миң сом болду деп, мындай ушундай бир терс ой пикирлерди бир эле ооруканага эмес, жалпы эле мамлекетке сиз айткандай терс пикирлерди алып келиши мүмкүн.
Биз эми бул боюнча элге жарандарга туура маалыматты жеткизген иштерди алып барып атабыз, аракетибизди кылып атабыз. Ошол эле могу телеканал сиздердин түз эфириңиздер аркылуу. Пресс-куранттар ошол жарандар үчүн атайын сиздерге жазылган. Ушуну да бир баягы жарандар үчүн түшүнүктүүрөөк кылып айтып кетсеңиз, мисалы кээ бирлери баягы түшүнбөй, кайсыл кабар төлөш керек, канча төлөш керек экенин билбейт да, ошол атайын пресс-куранттар жазылганбы, баалары бекитилген? Бизде жазылган. Ошол жөнүндө бир кыскача токтолуп койсоңуз. Пресс-куранттар бизде бекитилген. Мен айткандай пресс-курант маселен ошо министрликтин буйругу менен бекитилген пресс-куранттар бар. Дагы кошумча ушул лаборатордук анализдер боюнча бир эле лаборатордук эмес, ошол эле башка изилдөөлөр боюнча биз антимонопольный агентство менен бекитилген буйруктар, мунун бардыгы биздин ошол дар таныктуу аталган дар таныктуу бөлүмүбүздө жакшынакай кылып илип, пресс-куранттар канча турат, каяка тапшырса болот деп ал маалымат бар. Рахмат. Ушул бул убакка чейин Ош облустук төрөтүүнүн жетекчиси дагы алмашты эле да. Анан ал кандай себеп менен алмашты, эмне болуп алмашты, ушул боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз. Биз эми эгерде сиз уруксат этсеңиз, мен сөзсүз муну айтып кетишим керек, учурдан пайдаланып. Өз убагында облустук төрөтүүбүз 4500 төрөткө ылайыкташтырылган төрөтүү болчу да. Анан эми бүгүнкү күндө биздин оорукана, биздин төрөтүүбүздө, облустук төрөтүүбүздө 9000-10000 төрөт кабыл алып атабыз. Бул деген 2 эсе, 2,5 эсе мындай бир кошумча нагрузка болуп атпайбы? Анан эми биздин кызматкерлерди, ал жерде иштеген биздин дарыгерлерибиз, акушеркаларыбыз аябай чоң нагрузка менен иштеп атат. Анан бизде илгеркидей, маселен, физиологичный роды деп коет. Баягындай бир татаалдаштырылып кетпеген, жакшынакай келип төрөп 2-3 күндө чыгып кеткен учурлар эмес. Бизде бүгүн саламаттык сактоо менен министрлик менен мен ойлойм эң туура бул неме болгон система, реферальная система деп коет, перенаправление. Маселен, илгери ошол эле райондо көпчүлүк учурларда биздин жарандар түшүнбөй капа болуп, неге төрөтүүбүздүн керебетин кыскартып койду, анан азайтып койду же жаап койду деп атпайбы? Биз эгерде ошол райондо, ошол жерде адистер жетишпеген жерлерде, ошол эгерде оор төрөттү калтырып койсок, бул жака Ош облустар аралык ооруканага төрөтүүнө жөнөтпөй калсак, ошол жерде ошол эне каза болуп калышы мүмкүн. Себеп алдын ала бир сезет, билет дарыгерлер. Мына ушул эненин төрөтү татаалдашып кетиши мүмкүн. Давлениясы бар экен, тигини бар экен, мындай экен, анализдер начар чыгып атат деп, бизге ошол система реферальная деп коет. Бизге заранее алдын ала бизге жөнөтөт, учетка алабыз. Анан ошондой оор төрөттөрдү биз азыр бизге жөнөтөт да, биз кабыл алабыз. Илгеркиде эмес, осложнение дегенде эле бизге жөнөтөт. Бул система перенаправления. Анан эми ошондой оор учурлар көбөйгөндө, төрөттөрдүн саны 2 эсе көбөйгөндө нагрузка аябай чоң болуп келет. Албетте, ошол имаратыбыздагы 65-67 жылкы курулган эски имаратыбыз эми ошондой шартта, ошондой көп бейтаптарды кабыл алып, аябай нагрузка менен мен учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетем өзүм кесиптештериме. Иштеп атабыз, андай иштеген жерде кемчиликтер болбой койбойт экен. Болот, биз ал боюнча оңдоп түздөп, өз арабызда иштерибизди алып барып атабыз. Оңдоп түздөп, пландарды түзүп алып, оңдоп түздөп иштерин уюштуруп атабыз. Анан эми жетекчи боюнча эмнеге иштеп атып, ишин тапшырып берди дегенде, көп жылдан бери иштеди Гүлбара Козубаевна. Биз жалпы эле бир төрөтүү эмес, Ош облустар аралык бириккен клиникалык оорукананын жааматы бардык эле ушул облустук, мен ойлойм облустук оорукананын мекемелердин тааныган, Гүлбара Козубаевнаны тааныган биздин кесиптештерибиз урматтап сыйлайт. Себеп көп жылдан бери ошол жерде жетектеп, оорукананы бир нече деңгээлге көтөрүп, өзүнүн зор салымын кошту. Анан эми бүгүнкү күндө башка жумушка өтөйүн, бир мындай экспертный жумуш кылайын, бир ошол эл аралык уюмдар менен бир долбоорлордо иштейин деген максаты бар экен. Өзүнүн арызын жазып, мына 21 жылы өзү даярдаган, ошол өзүбүздүн арабыздан, өзүбүздүн жамааттан чыккан азыр бир тың жаңы жетекчи койдук. Гүлбара Козубаевна башка жумушка, мен ошол экспертный жумушка өтөйүн деп, өзүнүн потенциалын биз дагы албетте учурдан пайдаланып, министрликте бул боюнча сөз болду. Гүлбара Козубаевнанын потенциалын колдонойлу, будан ары дагы биз менен чогуу иштесин, жетекчиликти, уюштуруу иштерди, анда бир жаңы бир ал жака жетекчи шайланды, бекитилди саламаттык сактоо министрлигинин немеси менен.
чечим менен. Рахмат, бизде убакыт ушул азыраак калды. Мен суроолорду берейин. Мына сиздердин ооруканага келгендеги жанагы алдында коштоп келген жарандар үчүн шарт жок деп дагы арызданып калышат да. Жанагы оорукананын алдындагы авто токтомолор сиздерге тиешелүү же сиздерге тиешеси жокпу? Аны ким көзөмөлдөйт? Биз аябай жакшы суроо болду. Мен ушул сурооңузга ыраазычылык билдирем. Биз өзүбүз кыйналып келдик. Мына көп эле айтылды. Бизге келип ушул ар булактардан келип тартыпка кетти бул көйгөйүбүздү. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин облустук ооруканага келгендердин бардыгы ушул неме менен кездешет. Киргенде автоунаа өтүп болбойт. Эми ал жол биздин оорукананын немесине кирбейт. Бул муниципалдык жер, муниципалдык жол. Албетте биз мен бул маселе боюнча Алмаз Шаймбекович мэрге да кирип чыктым. Азыр мэрия тарабынан толук колдоо көрсөтүлүп, өткөндө бир чоң комиссия келип, ошо биздин кире бериште генерал Мануевдин немесинин памятниктин алдына чүрөсүндө ушул пробканы кандай чечебиз? Болду ишенесиздерби, биз кандай учурлар болду? Аябай машина көп туруп калганынан баягы тез жардам автоунаасына кире албай калган учурлар болот. Биз ошол автоунаадагы бейтаптарды өзүбүз колубуз менен көтөрүп, башка скорыйга жаткызып, анан өзүбүздүн ооруканага алып кирген учурлар да болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына телевидениеден көп айтылды. Бизге авария болуп, бир келгенде бир 15-20 бейтаптар келген учурлар болот. Эгерде ошондой учурларда ошентип автоунаалар көп болуп калса, кандай акыбалда калабыз деген көйгөйлөр көп айтылды. Бул маселе менен кирдим. Азыркы күндө мына комиссия, атылган комиссия келип, биз ошо жолду бир тараптуу жол кылайлы деп атабыз. Мен ушу ГАИнин начальнигине да көп кайрылдым. Азыр мына немелер, знактар коюлуп атат. Эми бир тараптуу, бир жагынан кирип, бир жагынан чыгып кетет деп мындай бир ошондой уюштурулуп атат. Бирок бүгүнкү күндө кыйынчылыктар болуп атат. Бул боюнча айтылып атат эми муниципалдык кызматкерлерге, ошол эле ГАИ кызматкерлеринин да жардамына аябай муктаж болуп атабыз. Бир пост ошол жака уюштуруп берсе, аябай жакшы болот эле деп мындай бир суранып келебиз. Хотя больницанын территориясы эмес, муниципалдык территория. Анан дагы учурдан пайдаланып, өткөндө дагы баягы социалдык тармактарга да чыгып кетти. Кире бериште мына облустук ооруканада мен муну өзүм эле айтайын, анан тармактарга чыгарып, анан келип пайлап, скрытый камерага неметпей эле коюңуздар. Аны келип тартканда 20 сом алат экен, 20 сом алат экен деп. Мен такыр 20 сом албайт. Ошол жерде кирген мен багы күзөтчү кызматкерлерибиз такыр 20 сом албайт дегенден алыспын. Балким алып коюп аткандыр. Себеп биздин өзүбүздүн дагы мына телекөрүүчүлөргө суранып кетем. Биздин өзүбүздүн дагы ошо тартипти сактабаганыбыздан болуп кетет. Келет дагы ошол маселен тамактана турган жерге кирсе, машинасын токтотуп коюп кирип кетип калат. Аркасынан ошол тез жардам автоунаасы келип калышы мүмкүн. Бирөө атасын алып келип калышы мүмкүн. Үйсүптүнө деген ой жок. Токтотуп коюп кирип кетип калат. Бир нерсе деп айта турган болсоң, мен эмне болдум? Бул сенин кандай тейишең бар деген учурларга келет. Токтотуп коюп магазинге кирип кетет, токтотуп коюп тамакка кирип кетет. Такыр эле ошол тартипти сактабагандан да келет, биздин ушул өзүбүздүн эле жарандардан. Анан эле өзүбүздүн жарандар кыйналат. Анан бүгүнкү күндө мына 20 сом маселеси боюнча мен такыр албайт дегенден мындай бир балким ошол өзүбүздүн эле жарандар мына чай ичип кой деп берип койгон учурлар бардыр. Ошону дагы чечиш үчүн багы баратаны ачып таштадык бүгүнкү күндө. Муниципалдык мэрия менен муниципалдык тармактар менен кеңештик, ГАИ менен кеңештик да жолду ачып койдук. Бир жагынан кирип, бир жагынан чыга турган кылыңыздар. Бул жолдо эч кандай ошол генерал Мануевден пробка болбосун деп ачтык. Бирок бүгүнкү күндө барып орто чегинде биздин мына эң чоң вратабыздын арасында азыр пробка болуп атат. Буну дагы мына эгерде азыр ГАИ кызматкерлери жардам берип, знактарды коюп, бир кызматкер ошол жерде туруп бере турган болсо, буну чыдап мындай бекем турсак, мен ойлойм бир иретке бир келдирип алабыз деп. Себеп буну чечпесек болбойт. Аябай көйгөй маселе болуп атат. Рахмат. Акыркы суроону берейин. Ушул оорукананын айылмасындагы баягы жеке жактарга тиешелүү дейбизби, дары-дармектер саткан дүкөндөр, анан тышкары бир ар кандай курулуштар көбөйүп кетти да. Алар негизи эле сиз келгенге чейин эле бар эле. Бирок алар да ошол муниципалдык жердин айылмасында турабы же сиздерге тиешелүү жерби? Ал жерде бул да аябай жакшы суроо болду, рахмат. Ал жерде жеке менчикке өтүп кеткен дагы имараттар бар экен. Илгерки Советтер Союзунда ошол биздин кызматкерлерге уюштурулган ашкана, кийин ашкана ошол эле өз убагында жергиликтүү бийликтин чечими менен ошол ашкана жеке менчикке
жеке менчик колго өткөн дагы уже ашкана болбой азыр бүгүнкү күндө жеке менчик медициналык борбор курулуп калган. Үстүндө эгерде байкасаңыздар экинчи этажында лаборатория Баняцкого деп курулуп калган. Ал биздин киреберишибизде турат, биздин жерибизде турат. Анан эми элдин оюнда мына жерде жеке менчик Ош облустар аралык ооруканага тиешелүү деген ойдо болот да. Хотя юридически ал бизге карабайт, ал өзүнчө жеке менчик медициналык борбор. Ошол эле кезде ошол катарында биздин имаратта арендаторлорубуз бар. Эми министрликтин комиссиянын уруксаты менен тиешелүү органдарда фонд госимущество менен акылдашканбыз, аукциондон өтүшкөн, азыр арендаторлор өзүнүн жумушун алып барышат. Арендаторлор, мен дагы бир көйгөйдү айтып койсом, учурдан пайдаланып, арендаторлор 19-жылдан бери төлөгөн арендасын биздин счетко түшүрөт, биз ал счетту фонд госимуществого которобуз. Илгери багы 70%, 70%, 30% деп бөлчү эле. Бизге кайра дагы ошол түшкөн акчадан ооруканага өнүктүрүү, башка көйгөйлөрдү чечүү максатында кайтарып берчү. Бүгүнкү күндө түшкөн акча бизге кайтпайт, фонд госимуществого өтүп кетет. Ошончо турган арендадан түшкөн аренда акчасы счетко түшүп, биз которобуз, кайра ошол акчанын өзүбүзгө тиешелүү кайра кайтара албай атабыз. Сөздүн бардыгы мына Ош облустар аралык оорукананын терегерети аптека, анан ушундай арендаторлор бар, тигиндей мындай деп, мындай бир терс пикирлерди биз угуп келебиз да. Рахмат, Талант мырза, бизге убакыт ажыратып келип бергениңизге терең ыраазычылык. Бизге бөлүнгөн убакыттагы дээрлик аягына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына чыкты. Сиздер бул берүүнү социалдык баракчалардан, YouTube жана Facebook баракчалардан көрсөңүздөр болот. Ал эми берүүнү мен Даткабек Шабданбек уулу алып бардым. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.